Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге чычырканактын майынын пайдалары тууралуу айтып бермекчимин. Баарыңыздар жакшы билгендей, бул азык ашказан 12 эл ичеги жараларында жакшы жардам бере алат. Бирок чындап ушудан айыккыбыз келсе, муну көбүрөөк убакытка чейин ичишибиз керек болот. Жана бул анын жалгыз пайдасы эмес. Денебиздин кайсы гана бөлүгүндө болбосун, сыртта болобу, ичте болобу, жара боло турган болсо, ушул азыктан чоң натыйжа күтсөк болот. Курамында бизге керек болгон микроэлементтер, витаминдер, айрыкча С витамини, Е витамини керегинен да ашыкча болуп, бул биздеги бардык зат алмашууларды жакшыртат. Ошол себептүү арыктайын деп жүргөндөргө ушул максатына жеткирүүгө жардам бере алат. Андан сырткары бул азык биздин боорубузга дагы оң таасир этип, анын дагы иштөөсүн жакшыртат. Жана мында кверцетин деген зат бар. Бул кверцетин деген зат сиз чалдыгышыңыз мүмкүн болгон ар кандай рак ооруларынын алдын алганга шарт түзүп берет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө ушул рак оорусунан жабыркаган бейтаптар тилекке каршы көп. Жана ушул ооруга чалдыкпайын десеңиз, сиз эч кандай оорубасаңыз деле чычырканак жеп же чычырканактын майын ичип жүрүшүңүз керек болот. Соодадан иче турган болсо, ага эч кандай зыян болбойт. Тескерисинче, өзү айткандай, жаман оорулардын, ошол катары жүрөк кан тамыр ооруларынын дагы алды алынат, жүрөккө кубат берет. Ошондой эле атеросклероз деген дагы дерт бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Атеросклероз деген бул ошол артериалдык кан тамырлардын ошол ичинде май катмары пайда болот. Ошол май катмарынын пайда болуусунун алдын алат. Эгер пайда болгон болсо, ошонун азаюусуна же жок дегенде көбөйүп кетүүсүнүн алдын алганга жардам бере алат. Ошол максаттарда дагы чычырканактын майын иче жүрөлү. Жана бул азык ошондой эле кант диабети оорусуна чалдыгуу ыктымалдуулугун ар бир адамда азайтат. Эгер ооруп жүргөн болсоңуз, ичип турсаңыз, бул азык катары пайдалуу болот. Жана кандагы глюкозанын деңгээлин көтөрбөйт. Ошондой эле уулуу, зыяндуу заттарды организмден сыртка чыгышына дагы шарт түзүп берет. Ушул максаттарда колдонсок болот. С витамини айрыкча көп болуп, биздин организмибизде бүгүнкү күндө көп айтылып жүргөн коллаген деген заттын көбүрөөк пайда болушуна шарт түзөт. Эгер коллаген көп боло турган болсо, анда биздин ошол булчуңдарыбыз жакшы болот, айрыкча терибиздин абалы жакшы болот. Ошонун эсебинен мындайча айтканда сулуу дагы болуп калабыз. Андыктан ким сулуу болгусу келсе дагы чычырканактын майын ичип жүрсүн. Кимдерге мүмкүн эмес? Негизи мүмкүн эмес деген топтогу адамдар жок бул азыкка карата. Балким 6 жашка чейинки балдарга сунуштабай эле коебуз. Андан чоң адамдар колдоно берсе болот. Анан айтып өтө турган нерсе, бул азык негизинен дарылык катары колдонулат. Ошону эстен чыгарбайлы. Ошол себептүү көп өлчөмдө ичпейсиздер. Башында ичип баштаганда азыраактан колдонуп көрөсүздөр. Эгер эч кандай деле сиздерде өзгөрүү болбосо, айтайын дегеним, ооруксунуу же ушул кандайдыр тамак сиңирүүгө байланыштуу көйгөйлөр болбосо, улантып иче берсеңиздер болот. Негизинен ашказан 12 эл ичеги жараларында, жоон ичегиде жара болсо, ушул учурларда колдонулат. Жада калса бул гинекологияда дагы көп учурларда колдонулат. Аны гинекологдун сунушу менен колдонсоңуздар болот. Анан канчадан ичсек болот? Негизи аздан баштай беребиз. 1 чай кашыктан бир күндө 1 эле маал ичип көрүңүз, бир канча күн ач карынга тамактан бир 10-15 мүнөт мурда. Эгерде эч нерсе болбосоңуз, жакшы эле өтүп кеткен болсо, анда эгерде гастрит боло турган болсоңуз, же дуоденит боло турган болсоңуз, же эзофагит боло турган болсоңуз, суткасына 2 жолу 3 айга чейин деп коелу, ичип тура бересиздер. Эгерде ашказанда же 12 эл ичегиде жара боло турган болсо, бул учурда суткасына 3 жолу тамактан 15 мүнөт мурда 1 чай кашыктан ичип турасыздар. Көп убакытка чейин иче бересиздер, толугу менен айыгып кеткенге чейин. Балким
врач сиздерге трехкомпонентный, четырехкомпонентный деген дарыларды жазып берет 1-2 айга. Ошол дарыларды ичип бүткөндөн кийин артынан улап дарылансаңыздар дагы болот. Анткени көп эле бейтаптар ушул нерсеге өтө бир ынтызар, берген дарыларын ичип бүткөндөн кийин дагы эмне кылыш керек деп суроо беришет да. Ошол улантуу максатында негизги дарыланып бүткөндөн кийин ошого улап иче берсеңиздер болот. Анан дагы кимдерге сунуштайм? Көп адамдар врачка барганга деле бир шарт убакыт таба алышпайт да. Ошол адамдар дагы ашказан ооруп жатканына күмөн кылса, өз алдынча бир күндө бир маал бир чай кашыктан ач карынга ичип жүрсө болот. Балким ошонун өзү менен эле айыгып кете алат. Жалпысынан бүгүн сиздерге ушул маалыматтарды жеткиргим келди. Менин видеолорума 60%дан ашык адамдар ушул катталбай туруп көрүшөт экен. Сиздерден өтүнөт элем, катталуучу эмес болсоңуздар, сөзсүз түрдө подписацияны басып коюңуздар. Суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып кое бериңиздер.